Саламатсыздарбы? Кутман кеч баарыңыздарга. Жактырасыздарбы? Бүгүн дагы өзгөчө эфир болот, буюрса. Бизде бүгүн конокто белгилүү бизнес тренерлердин бири Саид Мурат Давлатовдун окуучусу Жанара Аралбаева менен бүгүн эфир болот. Азыр Жанара айымды күтөбүз кичине, анан эфирибизди баштайбыз. Бүгүн да ойлоп атам. Кызыктуу тема болот деп. Уже угулуп жатыптыр. Саламатсызбы? Кутман кеч. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы, Жакшыбы? Өзүңүз жакшыбы? Кандай турасыздар? Жакшы, буюрса. Урматтуу окурмандар, Өмүрбек агай, мен боюнча бир аз маалымат бердиңизби же маалымат өзүм айтайынбы? Ким эле кирип калды, бул ким деген суроо болуп калбайбы дегеним да. Өзүңүз таанышып коебуз. Мен кечээ кундуз эле таанышып койгон экенмин. Урматтуу бүгүнкү түз эфирдин катышуучулары, Өмүрбек агайдын окурмандары жана менин катталуучуларым. Менин атым Жанара Аралбаева, бизнес тренер, бизнес наставник, Саидмурат Ражапович Давлатовдун окуучусумун. Каржы сабаттуулугу боюнча сабактарды берип келе жатамын 4 жылдан бери. Ал эми Өмүрбек агайым менен таанышып калганыма дагы аз эле убакыт болду. Ушул медитация жаатында устат катары Өмүрбек агай менен байланышып, Бишкекте дагы таанышып, окуучулар менен дагы таанышып, сонун натыйжалар болуп жаткандыгын угуп, чын эле мен туура жолду тандаптырмын дегендай жакшы бир сезимдерде турам деп айта аламын. Анан буюрса бүгүнкү түз эфир дагы абдан кызыктуу болот деген ишенимдемин. Эгерде сиздерде дагы Өмүрбек агайга суроолоруңуздар боло турган болсо, өзгөчө менин окурмандарым, сиздин окурмандарыңыз сиз жөнүндө өтө көп маалыматы бар болуш керек. Бирок менин окурмандарым сиз жөнүндө билем дей турган болсо, же болбосо кандайдыр бир кызыктыра турган суроолору болсо, бул жака жазсаңыздар болот. Өмүрбек агай баардык суроолоруңуздарга жооп бергенге аракет кылат. Анда эмесе Өмүрбек агай, сөз сизде. Мен суроолорумду баштай берейинби же бир аз сиз дагы өзүңүз жөнүндө айтып бересизби? Баштайбыз. Негизи эле мындай азыркы убакта өзүңүз билгендей өтө көптөгөн психологдор бар, ар түрдүү жааттагы психологдор көбөйүп кетти. Ошол психологдордон сиздин айырмаңыз, мисалы эми эл үчүн. Мен өзүм түшүндүм сиздин айырмаңызды. Бирок мындай элге сиз ошол өзүңүздүн өзгөчөлүгүңүздү айтып коесузбу? Эмнеңиз менен айырмаланасыз? Сиз эмнени байкадыңыз айырма? Мындай неординарно ойлоно тургандыгыңызды байкадым. Адамдарга болгон башкача подход деп айтсам болот, мындай более жесткий мамиле деп айтсам болот да. Анан мисалы кандайдыр бир башка бир психологдорго барганда көп учурда баягы башыңан сылап, жакшысың, молодец, сенин колуңан келет дегендей кылып эле жөнөтүп коюшат да. Анан мен сизде ушул нерсени байкадым. Анан сизде дагы кандай мындай өзгөчөлүктөр бар, ошол боюнча айырмачылык бар, ошолорду айтып кое аласызбы? Өзгөчө билбейт экенмин. Мен Убактарга келгенде өзүңөр түшүнөт деңиз, Хорошо. Мына медитация, мен ошол сиздин результаттарыңызды дагы көрүп жатамын, жана группада дагы өзүм бармын, өтө көп результаттар болуп жатат да. Мисалы, ден соолуктарында аябай сонун чоң результаттар, эми чудо медитация деп дагы айтып койсок болот экен мындай караганда. Бул эми медитация мисалы көп адамдар ден соолугуна байланыштуу сиздерге келип жатат да. Ал эми мисалы банкротко кабылган деп айталы, же болбосо өтө кандайдыр бир ушул акча жаатында кыйынчылыкта турган адамга жардам бере алабы? Бул медитация универсалдуу нерсе. Мисалы мына сиздин устатыңыз Саид Мурат Давлатов жана анын устаттары, дүйнөдөгү мен деген финанс жаатында устаттар. Алар эмне деп айтышат? Бизнесмендин эң чоң
ишкердин эң чоң ийгилиги дейт, бул ички абалы дейт, 70-80% ички абал. Ички абал, ички энергетикасы дейт. 20% сырткы деп ойлойт. Мисалы интернет ар жак бир жакты билип, налогтарды төлөйт. Туурабы? Эми 80% психология деп айтышат да, көп учурда 20% техника деп. Анан именно медитациянын байланышы. Мисалы, могу медитация, ошол бизнесмендер, ишкер адамдар, дүйнөгө жол салган адамдар бар, медитация абалында жүргөн. Медитация абалында жүргөн. Алар өздөрү көпчүлүк адамдар медитация абалында жүргөнүн билишпейт. Ушунчалык көп адамдар бар, ой жок абалда жүргөн. Бирок өзү ошол учурчакта жүргөнүн билбеген. Бул мусулманчылыкта да айтылат, мусулманчылыкта. Кээ бир адамдар өзүнүн баягы өтө чоң даражада ой экенин билбейт деген көп хадистер бар, көп акыл. Ошондой бул жерде жок, ошол терминди түшүнүңүз да. Эң негизгиси бул жерде элдердин түшүнгөнү бизге өтө маанилүү. Анан көптөгөн ойлор адамдар мынтип айтышат да, мен ошол медитация алганда оюмду токтото албайм дейт да. Такыр ойлор келе берет, мен ошол ойлорду такыр токтото албаймын. Канткенде мен ошол медитация абалына түшө алам дейт да. Анан ошол суроого жооп берип коесузбу? Кандай, эмне кылыш керек да? Эми өтө жакшы суроо болду. Өтө жакшы суроо. Бул жерде адам ойду ой менен токтотуш мүмкүн эмес. Ойду биз ушул ойду ат-күчүнө кылам дегендин өзү бул өтө чоң жаңылышуу. Ойду ат-күчүнө кылам, ойду жоготом, мен жөнөкөйлүк абалда жүрөм дегендин өзү бул чоң жаңылыш. Түшүнүңүзбү? Бул өзү өтө чоң жаңылыш. Мен ойлорду жок кылыштайм дегендин өзү бул ой болуп саналат. Мен ойду жок кылып коем дегендин өзү бул жасалмалуу. Ойду мен жок кылып коем дегендин өзү бул ой болуп саналат. Таанысызбы? Биздики совсем башка система. Ой менен мисалы, могу дүйнөдө азыр медитация андай мындай деп атат, биздикинин уникалдуулугу эмнеде мисалы? Мен психологмун жөнөкөй эле, мен адамдарды дарылайм деп айтпайм, мен адамдардын демесин мойнума албайм. Бирок бизде факты элмар айырбай көп. Канчалаган адамдар ден соолугу кайтып, үй бүлөлөр жарашып, өздөрүнө келип атат. Бул жерде механизмди туура коюш керек. Адам механизмди туура койгондо чудалат. Механизмди туура койгондо. Кантип кое алат ошол механизмди деп сиз айтып атасыз да. Сиз аны аябай жакшы түшүнөсүз да. Бирок эми баягы өтө жөнөкөй, баягы айылда отурган эле көптөгөн адамдар бар да, ошол жашоосунда кыйналып аткан, күйөөсү мисалы арак ичип аткан, же кайын журту менен урушуп аткан деп айталы да. Мына көбүнчө баягы менин аудиториямдагы айымдар болгондуктан айымдар кайрылышат да. Ушундай көйгөй бар, ызы чуу, эмне кылам, кантем, стресстемин, депрессиядамын депчи. Ошол адамга кантип биз ушул механизмди жөнөкөй түшүндүрө алабыз? Эми бул жерден адам колду жоопкерчиликти өзүнүн мойнуна алганда, анан ошол жерден шарт башталат. Колду жоопкерчиликти өзүнүн мойнуна алганда шарт. Эми карап туруңуз. Бул жерде эго деген байланыш бар, эго деген. Ошол адамды аң сезимди ээлеп алат. Аң сезимди ээлеп алат. Мисалы, могу физикалык денебизди эки нерсе башкарат. Бирөө эго башкарат. Бул эгонун ичинде акыл, напси, ум, эмоция, жана көптөгөн нерселер кирет. Эми майда детальдап айтып берсе болот. Бирөөсү ум башкарат. Ой, умду көрдүңүзбү? Рух хозяин. Эми карап туруңуз. Адамдын ушул физикалык денесин эки нерсе дайыма талашып жүрөт. Напси, шайтан, жин деп коебуз, ошолор эле болот. Или биздин рух. Ошол экөөнүн ортосунда дайыма уруш жүрөт. Качан биздин могу физикалык денебизди рух башкарып баштаганда, биз жөнөкөйлүккө келебиз. Эң биринчи жөнөкөйлүккө келет. Эң биринчи ден соолук оңолот. Жана бизде
канчалаган ден соолуктар оңголуп атат. Ошого баягы рух өзүнүн бийлигин жүргүзүп баштаганда могу денеге уже ден соолук автоматтык түрдө өзү эле оңголуп баштайт. Рух. Эми карап туруңуз. Физикалык денеге напси деп коебуз, шайтан деп коебуз, ум или эмоция деп коебуз, ошол башкарып алганда биз азапталып атабыз. Ооруйбуз, байлыктын, бийликтин артынан, сүйүүнүн артынан чуркап калабыз, фанатизмге берилип кетебиз. Анан баягы сиз айткандай баягы ой менен медитация кылабыз, анан байлык келип атат, анан бийлик келип атат, анан өзүнчө эле далдырап эле мен бактылуумдан, мен мындаймын, мен ыраазымын айтып анан жин болуп жүрө беребиз. Мунун баары жалган нерсе. Любой ой менен жасалган нерсенин баары жалган нерсе. Значит, анда адам ойлонбостон, максат койбостон, мисалы, мындай айтканда тупо эле медитацияга эле отуруп эле эч нерсени ойлобой турган болсо эле, анда анын жашоосуна жанагы байлык дагы, бийлик дагы, үй бүлөдөгү тынчтык дагы баардыгы өз эле келет экен да. Эми бул мындай нерсе. Любой нерсе эки нерсеге бөлүнөт. Мисалы, пенделик акыл деп коет. Пенделик акыл. Бул майда чүйдө жана мен айткан экинчи нерсеге келет. Пенделик акыл. Пендечилик деп коебуз го бизде. Кармоо, мармоо, сүйүү, ар жактын баары пенделик акылга кирет. Сверх акыл деп коет. Высший разум деп коет. Или жараткандан келген акыл деп коет. Или жараткандан келген эс деп коет. Бул башка нерсе. Жараткандан келген акыл келгенде адамга, жараткандан келген акыл келгенде баягы майда чүйдө быт-сыттын баары жок болуп кетет да, адам мындай сверх разумга ээ болот. Качан адам сверх разумга ээ болгондо, чоң иштер жасап баштайт. Ошол разумга келүү үчүн эмне кылуу керек? Разумга келүү үчүн, мисалы, сиз элдерге сабак атпайсызбы? Адам байлыкка келүү үчүн, бизнеске келүү үчүн акчаны топтош керек, 10% топтош керек. Мисалы, миллион сом тапсаң, 100 000 сом чогултуш керек, 2,5% тиякташ керек, ата энеге бериш керек деген сыяктуу өзүнүн закондору бар да байлыктын. Бул духовностун да өзүнүн закондору. Ошол закондор менен бөлүшүп атасызбы биздин окурмандар? Мисалы, сиздер бөлүшүп атасыздар. Эгер сиздер 10% акчаны чогултпасаңар, акча чогулбайт, нар жак бер жак болот, акча жукпайт, уже тапкан нерсенин баары кете берет, акчаңарды санагыла дегендей эле биз энергияны сактаганды контролдогонду үйрөнүш керек. Качан биз энергияны сактаганды контролдогонду үйрөнгөндө биз чарчоо, марчоо, стресс, азап тартуу, ооруп бар организмден өзү кетип баштайт. Мисалы, бул деле баардык закондор эле окшош. Мисалы, бизнес эркиндигине чыгат деп атпайсызбы, финансылык эркиндик деп коет, Адам ошол акчасын чогулта берсе, определенный бир акча чогулгандан кийин аны бир магазин ачабы или постоянно бир мындай источник адамга келип баштайт да. Туурабы? Анан адам мындай жан дүйнөсү бир кат, мындай эки жакка басып, мындай пендечиликтен кутулуп, кичине эки жакка кененирээк чыгып калат. Бул духовный закон деле ошондой. Духовный закондор ошондой. Карап туруңуз. Духовный закон өзүнүн бул деле медитация деле бул акырындык менен курай деп, напсиге алдырбай, мисалы жанагы өзүң туура энергетиканы акырын денеге топтой алсаң, сен дагы мындай эркиндикке чыгасың. Жан дүйнөң эркиндикке чыгат. Жан дүйнөң эркиндикке чыкканда эмне болот? Жыргайсыңдар. Кудай дейбиз. Закондор окшош эле, просто кичине детальдары башкачараак болот. Сиздерде көзгө көрүнгөн ошол детальдарга үйрөтөсүз, ооба. Үйрөтөбүз. Өмүрбек агайдын сабактарына, ушу медитацияларына катышуунун натыйжасында медитациянын дагы секреттерин сиздер билесиздер. Ошол именно детальдар, кайсыл детальдар, мисалы, сиздин жанагы духовный эркиндигиңизге жете тургандыгыңыздарды Өмүрбек агай өзүнүн сабактарында айтып бөлүшмөкчү. Анан мен дагы кандай суроолорду деп баягы өзүмдүн группама жазганда сахар дейт да, анан ушул мен бир канча жылдан бери мен медитация кылып жүрөмүн, бирок сахардан эч кандай результат болбой жатат дейт да. Анан тамакты гана
карап, эгерде мисалы диетический ошол сахарга берилген тамактарды мен жей турган болсом гана нормалдашып калат дейт. Ал эми кадимки адамдар, мисалы жанымдагы адамдар жей турган тамакты жесем эле кайрадан эле көтөрүлүп кетет дейт да. Анан мен кандай кылып ошону медитация аркылуу оңосом болот дейт. Именно сиздин методуңуз менен оңой аламбы деген суроо берди да. Эми ал мындай да, мисалы мен билбей эле акча келди, миллиондор келди, аны бөлүштүргөндү, сактаганды мен профессионалдуу сизге окшогон тренерден барып сабак алганда менин акчам экономдоп, мен байып баштайм. Анан мен өзүнчө эле ар жактан бер жактан окуп алып эле өзүнчө эле акылдуу боло берсем, мен эч убакта билбейм эми. Кичине эме системага түшүш үчүн кыйыныраак болуп калат. Ошон үчүн баягы ар кайсы китепти, ар кайсы нерсени окуй бербей, ал ошо жана суроо берип аткан нерсе мындай жакшы, өзү мындай барып, анан өзү мындай көңүлүнө жаккан медитация боюнча тренер тандап, анан ошо менен иштесин. Жок, сиздин медитацияңыз именно ошол адамга жардам бере алабы, ошол сахарный диабет менен сурап берип? Бул индивидуалдуу маселе. Бул индивидуалдуу маселе. Сизге келбей эле мен неге байып атам деген эле сөздү унутпайм, мисалы. Сиздин сабагыңыз болбой туруп, акчаны бөлүштүргөндү билбей туруп, мен байып кетемби дегендей эле сөз да турабы. А сиз келгенден кийин, сиздин сабакка келгенден кийин, анан сиздин системага түшүш керек, мисалы. Анан ошол нерсени аткарса ал байыйт, мисалы, турабы. Анан сиздин сабакка туяп эле өзүнчө эле таякка туруп алып эле акылдуу боло берсе, ар кайсы китепти окуп баштап, сизге андай не кереги бар? Хорошо. Жакшы. Анан бизде мисалы өзүңдү өнүктүрүү жолунда, ошол эле бизнес жаатында деп айтайын, икигайды табуу, өзүңдүн миссияңды табуу, жана бул дүйнөгө адам эмне үчүн жаралгандыгын табуу, жана адам өзүн табуу өтө маанилүү делет да. Анан сиздин көз карашыңыз кандай, мисалы ушул нерсегечи? Адам өзүн табуусу керекпи, ошол жанагы икигай миссиясын? Же Аллахка аманат кылып эле бардыгын эми Кудай кандай берсе ошондой болот деп коюусу нормалдуу? Эми бул жерде мен баардыгы үчүн жооп бере албайм. Мен баардыгы үчүн адамзат мындай болуш керек, мындай бол, тигиндей бол деген мунун өзү жалган. Даже мен жана тренерлер чыгып мындай болуш керек, анан могу аялды сыйлаш керек, анан мындай болуш керек, эркекти сыйлаш керек деген закондорго мен каршымын. Эгер ошондой закондорго элдин баары эле кыйын болуп, башы ийсе элдин баары жыргап кетпейт беле. Миллиондогон китептер чыкпайт эле. Миллиондогон китептер чыкпайт эле. Эгер биз ошол закондор менен жашасак, элдин баары психолог болбойт эле го, бир-эки психологдун немеси менен жашай берет элек го. Ошон үчүн бул деле өзү индивидуалдуу нерсе. Сиздин көз карашыңыз жок, жеке сиздин көз карашыңызды билгим келет да. Анткени эми мен сизди дагы баягы ушул медитация жаатында устат катары карап, мына иштешип баштадык буюрса. Анан менин окурмандарым деп айтайын, сиздин деле окурмандарыңыздын арасында өзлөрүн таппай жүргөн адамдар болуусу мүмкүн да. Бул ишти кылайын дейт, көңүлү чаппайт. Бул жерде акча көп болот, бирок мен ал иш мага жакпайт деген сыяктуу да. Анан сиздин көз карашыңыз жеке, анткени эми баягы авторитет мнение деген бар го, ошол сымал. Менин жеке көз карашым мындай. Адам өзү Кудайды жан дүйнөгүнө могу жерине кичине тынчтыкты келтиргенде, адам сен өтүкчүсүңбү, сен бизнесменсиңби, сен эмесиңби, ал Кудай тааланын алдында эч кандай айырмасы жок. Ал миссия өзү көрүнөт. Адам өзү эгер туура над собой иштесе, туура өзүнүн үстүнөн иштесе, миссия өзү эле көрүнүп калат. Эмне кыла турган жумушуң өзү көрүнүп калат, мисалы. Эгер биз умда эмоцияда жүргөндө ошол эмоциянын эсебинен эми ар кайсы акча жумшайбызбы, энергия жумшайбызбы, артка кетип калабыз. Качан биз туура машыгып, туура жанагы сиздердин могу биздин закондорду аткарып баштаганда эле адамга ийгилик өзү келип баштайт. Жол көрүнүп баштайт, Бул өзү көрүнөт. Бул жерде бир нерсени элестеп, анан мындай тигиндей деген нерсе жок. Мотивация мунун баары жалган нерсе. Мотивация ашып кетсе 3 күн иштейт. Сырткы мотивация 3 күн иштейт. Ооба, туура айтасыз. 3 күн иштейт. 7 күнгө чейин деп айтылат, жок, 3 күндөн 7 күнгө чейин деп айтылат, жок, 3 күн иштейт. А внутренняя мотивация, мисалы, адам өзүнө өзү мотивация берүү деген.
сырткы мотивация ушу сиз айткандай 3 күндөн 7 күнгө чейин гана иштейт да. Эгерде адам өзүнө өзү мотивация берип, баягы сиз айткандай позитивдүү ой жүгүртүп, эми баягы алдыны көздөй умтула турган болсо, жардам береби? Бул жерден мотивация деген өзү туура эмес. Мотивация туура эмес. Дем күч берүү деген туура эмес, Дем күчкө да туура эмес. Адамга эркекке, аялга энергия келгенде ал өзү да тура албай, өзү иш кылып баштайт. Ал өзү түшүнбөйт. Өзү иш кылып баштайт. Мотивацияны билбегендер канча байлар көп. Толтура албай бар мисалы. Китеп окубаган байлар көп. Азыр байлардын көп эле эчтеке билбеген да. Тупо неме бай болуп кеткендер деген. Аларга мотивациянын да кереги жок. Алардын үйүндө мотивация болушу мүмкүн. Аялы ушунчалык таза жөнөкөй болушу мүмкүн, апасы. Негизи бирокчу агай мындай го. Кээ бир үй бүлөлөрдө мисалы өтө жакын үй бүлөлөрдө чоңоюшат деп айталы, ошол эле бала кичинекей кезинде өзүнүн классташтарындай кийин албайт, же болбосо ошолордой мисалы акча алып жүрө албайт, тамактана албайт дегендей, өзүнүн ата энеси менен мисалы мактана албайт, аябай жарды үй бүлөдө чоңойду дейли, жок ата энеси арак ичкен бала болду дейли, но бирок ошол адам бала дейли кийин мисалы өтө күчтүү адам болуп кетип жатат да. Бул мисалы мен ойлоймун, ошол жанагы мен мындай жашоодо жашабашым керек деп баягы бала өзүн колго алуунун натыйжасында, өзүнө өзү баягы дем күч берүүнүн натыйжасында ата энесинин жашаган жашоосун тандабастан жаңыча бир башкача жашоо тандагандыгын мен мындай өзүнө ошол кандай түрткү берди деп ойлоймун да. Бул жерде баягы ички дем күч дегенге кошуласызбы же кандай бул? Же бул Аллах таалам эле ага ошондой нерселерди берип койдубу? Эми ал бул негизи кайып, бул тагдыр. Бирөөнүн тагдыры кайып, бул кайыптын иши, бул Кудайдын иши. Ага бизге киришүүгө акыбыз жок биринчиден. Анан биздин оюбузда мына карап коңуз. Өтө бай адамды, өтө жакшы сонун башчылыкта, кененчиликте жашап атса, биз аябай сонун деп ойлойбуз. Биздин психологияда. Ошо арак ичип, марак ичип, аябай кыйналып аткан үй бүлөнү биз жаман өспөгөн үй бүлө деп ойлойбуз биздин оюбузда. Туурабы? Бул биздин эле оюбуз, бул биздин жеке оюбуз. Мүмкүн ошол үй бүлөдө чоң, ушунчалык чоң бакыт жаткандыр. Ким билет? Ооба. Биз эми ал жерде точно ар бир үй бүлөдө ар түрдүү ситуация го, бирок эми примерно деп айтып атам да, жанагы неблагополучный үй бүлө деп атам. Сен байысаң деле, жыргасаң деле, жер жүзүн кыдырсаң деле, сен могу жан дүйнөңө тынчтык келбесе беш талайбы? Эң негизгиси жан дүйнөнүн тынчтыгы. Беш талайбы? Супер. Анан мен аябай суроолорду жаадырдым окшойт, агай. Тиги биздин окурмандарыбыз, сиз комментарийди киргизип коесузбу? Биздин окурмандарыбыздан дагы мындай бир аз ойлорун көрүп, угуп дегендей өтө мындай суроолоруңузга жооп алгыбыз келет дегендер болсо дагы биз өтө маанилүү болгон суроолорго карайбыз. Анан урматтуу окурмандар, бул жакта мен сиздерден суранат элем, анткени баягы убакыт өтө биз үчүн маанилүү дегендиктен, сиздер баягы сиздерге тиешелүү, эгерде сиз ошол суроого жооп ала турган болсоңуз, сиздин жашооңуздарга жардам бере турган суроолордон бериңиздер демекчимин. Анткени кээ бир учурларда канча жашта, кайда төрөлдүң, анан канча балаң бар, же болбосо үй бүлөң барбы, жокпу деген дагы бизде суроолор көп келип калат. Анан ошондой эмес, именно сиздин жашооңузга жардам бере турган суроолордон болсо гана бул жака бериңиздер. Анан сиздер суроо бергенче мен агайга дагы суроо берейин. Мисалы, метод плацебо деген бар, плацебо болгондо адам ошол бир таблеткага мисалы ишенет да, бул менин жашоомду өзгөртөт, же болбосо мен ушул оорудан айыгам деп ошол таблетканы ичет дагы, анан эмне ден соолугу акырындан отуруп жакшыра баштайт да. Анан бул медитацияга дагы сөзсүз түрдө эле адам ишенип келип кылганда гана натыйжа болобу, же ишенбей деле келип эле эми билбеймин иши кылып жашоомдо ушундай кыйынчылык болуп атат, эми кылып көрөйүнчү деп эле баягы тупо отурулгандай эле ошондой адамда дагы результат жакшы болобу? Негизи мындай жери бар да. Адам эмне жок ошону сүйлөйт. Ыйман тазалык жетишпеген адамдар только ыйманды болуш керек, тазалык болуш керек, ошону байкайт экен. Бул факт. Акча миллионго жетише алган адамдар только миллионер болуш керек, анан деп өздөрүнүн жашоосун реклама кылат. Мен миллионер болдум, мен мындай болдум, мен тигиндей болдум деп реклама кылат.
Адамга эмне жетишпесе ошону реклама кылат. Жок, азыр мына бул жерде бир аз суроону мен туура эмес берип алдым окшойт Мисалы, кээ бир адамдарды айтып атам да, медитацияга ишенип келет го. Ооба. Жок, ошого келип ал. Эми келип аласың. Бул жерден ишенгенин да беришет. Мен ишенген, ишенбеген бир тиң бизге. Кажети жок ишенүүнүн деле. Ишенүүнүн кажети жок бул жерде. Көпчүлүк ойлойт, мен ишенип туруп ана жашашым керек дейт. Юрундай, сен ишенбей эч нерсеге ишенбей кой. Сен ишенбей эле практиканы кыл. Сен өзүңдүн ишеничиң да ээ болуп эсептелет. Калп эле курлай эле мен Кудайга ишенем, мен Кудай дей берет. Бир нерсе болсо Кудайды ооз калды, Кудай дей беребиз. Кудайга ишенген адам унчукпай эле мындай көкүрөгүндө Кудай болот, мындай жар салбайт. Бул чоң ишенич. Жалган ишенич, ой менен ойдун ишеничи бар бул жерде. Эки ишеним бар мисалы. Чынык ишеним жүрөктө болот, жалган ишеним акылда болот. Жалган ишеним болгондо эле бир нерсе болсо Алла тазалык чындык үчүн деп эле күрөшүп берет адам. Чындык үчүн анан таза болуш керек, ак болуш керек, так болуш керек дей берет. Адамга чынык ишеним келгенде, ал адам күрөшпөйт. Бирок бул жагынан жаратканга жакын болот. Ал күрөшпөйт, бирөө менен талашпайт. Бирок керектүү жерден өзүнүн оюн айтып коет. Айырмасы ошол. Могу бизнес система, сен ишенесиң, ишенбейсиң, бул иштей берет. Разница жок, баары бир иштейт. Значит, бүт эле адамдарга ишенсе дагы, ишенбесе дагы бул жардам бере турган медитация экен, Мисалы, Алла Таалам баардык нерсени Алла Таалам кабыл кылып атпайбы? Мисалы, бирөөнө кара дуа кылсаң деле Алла Таалам кудурети менен кабыл кылат да. Жамандык кылсаң деле жараткандын кудурети менен кабыл кылат мисалы. Туурабы? Бирок жамандык бул акыры жаман нерсе, негизги Кудай сактасын. Бирок бул жерден адам жасаганда система иштейт. Мисалы, бизде мисалы канчалаган адамдар Кудайга миң мерте өчүр. Мен жакшы кылган жокмун, жакшы көрүп атпайбы өзүлөрү эле. Ишенбей эле жакшы көрүп атпайбы? Өзүлөрү таң калган. Ишиген байкоодун баары бир канча күндөн кийин жок болуп кетип атат мисалы. Ал ишенбесе деле, туурабы? Бул жерден баягы жалган ишеним кеткенде адам ичинде чындык ишеним иштеп баштайт. Чындык ишеним иштеп баштаганда ошол жерден уже чудо болот. Ошол жалган ишенимди мисалы иштетүү үчүн адам баягы кой мен ушул нерсени кылышым керек, буюрса мага жардам берет деген баягы ниетин коюш керек да, чынбы? Ниет койбой эле жөн туп эле жашайбыз. Тупанада делать, да? Хорошо. Анан эртең менен туруп, бирок сиз туура айтып атасыз, бул жерде мен кичине сөзүмдү оңоп коеюн. Ниетти адам коюш керек башында. Жараткан мисалы ушул жакшы басып келейин деп туруп ниетти коюш керек. Бирок басып барат эле ниетти кое берсең болбойт да. Туурабы? Алдын ала ниет башында бир жакшы, алдын ала бир жакшы ниетти коюп кой. Анан акырын басып процессте болуш керек. Сен процессте болбой эле кечке ниет башында тегерен тура берсең сен түкүккө такаласың. Баягы. Анан осознание деген нерсе сөзсүз түрдө болуш керекпи же осознание болбой? Мисалы, мен өзүмдө сезип атам да ошол нерсеничи. Бул убакытка чейин мен мисалы туура тамактануу боюнча көптөгөн мындай китептерди окудум, көптөгөн адамдардан мындай кылыш керек, тиндей кылыш керек деген нерселерди уктум. Нутрициологторго дагы кайрылып көрдүм да. Бирок эмнегедир мен мындай осознание болбой эле бир аз баштап баратып эле ошол бойдон таштап койчумун да. Анан мындан сизге деле айттым, ушул бир жуманын ичинде атайын ушул бир лекцияга бардым. Лекцияга баргандан кийин эле мен үйгө келдим да, эмнегедир эле камыр тамак мисалы 5 бармак жасадым, бирок жегим келбей калды да. Жегим келбейт, мисалы картошка жегим келбей эле өзүм эле ошол нерселерден өзүмдү тыя баштадым да. Мисалы жана Кудай канча күн болду? Уже 5-6 күн болуп калды да. Мен менен сүйлөшкөнгө канча күн болду? Сиз менен сүйлөшкөнүмө деле канча болду? 5-6 күн болду. Сиздин действиеңиз анда неметкен го дейм. Таасир эткизген го дейм. Может быть, эле мен ойлоп койм, менде ушундай осознание келди депчи. Я это значит осознала деп өлө бүгүн айттым да ушул нерсеничи. Таң калат менин неме нутрициолог менен иштешкен кыз бар, Айдай деген. Анан ал айтат да, мен бул убакка чейин сага канча жолу айттым эле дейт да. Анан ооба дедим да, анан азыр өзүм эле жегим келбей калды деп мындай таң калып атам да. Мен анткени мынтип айтчумун да, мен эч убакта мындай эт, картошка, камырдан баш тарта албайм, мен ансыз жашай албайм дейчимин. Азыр ушу бир жумадан бери вообще мындай эмоция жок да, ал тамакка дегенчи. Мен камыр жеш керек деген нерсе жок, нан деген нерсе жок. Сен ал менен таанышканыңа 5-6 күн болуптур.
Мен менен таанышканга деле 5-6 күн болду. Ооба, чогуу болду да, как раз мен сизге биринчи күнү айтып бардым го. Значит, эки жактан тең неме болгон экен да, мондай мага действие кеткен экен да. Супер. Ошону мен ойлоп коем, кантип мага ушундай осознание келгени сонун турбайбы депчи. Анткени анда бандай усилиянын кереги жок экен. Аракет кылып антип кыйнаштын кереги жок экен. Мурун мен мисалы, тамак жасаш керек да деп ушундай кыйналчумун да. Азыр оңой болуп калды мага. Жок. Сен кыйналчысың да. Туурабы? Ооба. Сен тынбай 3 күн бесед ал. Ооба. Экөөбүз эмес, бир канча киши менен. Ооба. Чоң тамактанып жүрдүк. Рахмат агай андасына. Ошо мен эмне деп коем, бүгүн мен ошону ойлондум да. Мен осознание келип коем. Таң калдым да. Кантип ушул тамактан баш тарттым деп өзүмө таң калдым да. Сонун агай, анан азыр неме? Бул жерде дагы монда карма деген нерсе бар да. Кээ бир учурларда мисалы баягы атасы мисалы бирөөлөрдү өлтүрүп койгон деп айталы, же болбосо мындай алкаш болгон деп айталы да. Анан ошолордун кармасы жанагы балдарына, неберелерине мисалы өткөн учурлардагы болот да. Эми сиз ошол нерселерге кандай карайсыз? Кантип ошол нерсени медитация аркылуу токтотсо болобу же эмне метод бар да ушул жаатта? Эми эң жакшысы бирөөнүн кармасы менен баш оотпа. Жок, мындай нерсе бар да, адамдар кайгылганда. Жок, түшүндүм. Мен азыр сөзүмдү элем. Негизи сен бирөөнүн кармасы менен башыңды оотпа. Сен бирөө банкрот болуп атса да башыңды оотпа. Түшүндүңбү? Нейтрально, без эмоций, да? Анан азыр мен бир окуяны унутуп атам. Бирөө учитель менен кетип бараттыр да. Учитель менен кетип барат да, учитель анан жолдо бирөө чөгүп кетти дейт. Булай да жатат дейт. Анан жардам берем дегенде учитель анда ылайга түртпөйт. Эмнеге? Анан алда ылайга түшүп калып турган араң чыгып келбей, анан чыгып келгенде эмнеге мен түртөс дегенде көрдүң сен ылайдан чыгып келдиң деп тура, сен жөн тиги чыккысы келбей жатат да депти. Бак каалабаган адамды сүйрөөнүн кажети жок дегендей неме экен да бул. Ошон үчүн бул жерде ушундай нерселер бар. Адам бул жерде психология, эгер сен психологияга туура эмес болсоң, талкап психологияга. Анча психолог келип угар ойнай кирип кетет. 2 айлык, 3 айлык кыйын болуп, курста окуп алып туруп, чоң көп нерсени билип алат. Действия жок болуп кетет. Мен ошон үчүн баягындай өтө бир кыйын немелер болгондо жеке консультация дегенде уже жок дейт да, кәти психотерапевтке эле бар дейт да, сага уже психотерапевт керек деп элечи. Жок, мындай жери бар. Сага келет да ушулар. Ооба. Алар келип аткан адамды сен эгер знанияң, билимиң болсо, алар оңой чыгат. Кызык жери. Оңой чыгат. Бирок мындай нерсе бар да. Жанагы сиз айткандай кирип кетүү. Ошонун да өтө сложный ситуациясына кирип кетүү деген бар да. Мен дагы баягы эмоционалдуу адам болгондун натыйжасында мисалы кирип кошо ыйлашып, переживать этип, сопереживать этип алган үчүн жана сиз айттыңыз го эми ылайга түртүп жиберди депчи. Ошондой учурлар дагы болуп калат да, анан ошон үчүн андан көрөкчү мындай кой дейин да. Ооба. Биякта закон көп да. Өзүнүн закондору көп да. Анан законду трамекс кылдым эле. Бирок жанагы адам ошол, ооба, мен өзүмдү мисалы ошондой ата-энем ушундай күнөөлөрдү кылган экен, мен ошол мисалы кылган күнөөлөрүнө менден ушул карманын токтошун каалаймын. Вроде бы мен жакшы эле адаммын, баардык нерсени кылып жатамын, бирок эч эле жашоомдо мындай такыр ийгилик жок. Күйөөм ичет, балдарым мындай дейт го, мындай карма болуп мындай басып калат го баардык проблемалар. Бул жакшыроо болду. Бул жакшыроо болду. Бул жерден ошол мисалы жети атамдан бери келаткан апаңды атамды келаткан карма могу биздин денеде турат. Жети атабыздын программасы могу денеде турат да. Туурабы? Атабыз, апабыз жакшы иш кылса ошол жакшы энергетика менен турат, алма салганан түшпөйт болуп. Алыс түшпөйт болуп. Жаман иш болсо жаман энергетика менен турат эн атанын эмесинде. Туурабы? Эми бул жерден медитация ошондон чыгып кетүүнүн жолу. Маселе ушул жерде турат. Бизде мисалы кармический оорулар, мисалы жара, мара, геморрой, стресс, коркоктук, кетип коюп.
Неге деген ошол жерден туура чыгып кетпөө билдирет. Карман үзүп кетүү. Бул жерде мен үзбөйм. Адам өзү. Мен колуман да келбейт ал нерсе. Мен колуман келбейт ал. Мен бирөөнү байытып 100% ийгиликке чыгарам деп айта албайм. Чыгарып койсо болот, бирок зачем чыгарып коюм? Кийлик иши деп Чыгарып койсо чыгарып койсо оңой эле. Байлар мисалы кедейлерди оңой эле байытып коет. Байдын иши да. Ооба. Илимдүү адамдар, илимсиз адамды жөнөкөй эле илим берип жолго салып койсо болот. Бирок деген жер бар, бирок деген. Зачем ушул керек деп? Керек ошол бирөөнү. Бирөөнү байытып, бирөөнү ийгиликтүү кылып дейсизби? Бирөөнү кереги бар. Аны эгер бай мен могу Жалал-Абадта бир бизнесмен айтым бар, ошону мен көп жыл жүрүп калдым. Өтө опытный экен, өтө урматсыз терең. Биздин баягы ишкана ачып эметкенге жардам берди. Ошол дагы ушул принциптерди көп колдончу. Мен дейт, туугандардын баарын байытып коем дейт. Бирок зачем? Ал мейли миллионерлер коюп. Элдин баарын туугандар, достордун баарын бир эле күндө байытып коем дейт. Бирок дейт, мен алардын тагдырын талкалап коем. Бул туурабы? Кийлик үчүнүн кажети жок дейт. Жок, ал бай. Бай деген мисалы бай. Туугандары келип толтура байытып койсо оңой да. Бирок ал ошол нерсени көтөрө алабы ал? Ошо келген байлык менен өзүнүн тагдырын талкалап коюшу мүмкүн да. Ооба. Туурабы? Даяр эмес. Бул боюнча ошол үчүн бирөөнүн ден соолугун оңоп койсо оңой да. Бирок зачем оңоп? Мен ден соолук жагынан 15 жылдан бери иштейм. 15 жылдан бери иштейм. Адамды жөнөкөй сонун кылып, массаж кылып, тамактарын неме кылып, аябай сонун кылып стресстен чыгарып койсо оңой эле. Бирок баягындай кайра көтүнө кетет да. Өзү аракет кылбай турган болсо, Бул жерде адамга осознанность келгенде, адам өзү аракет кылбайт. Сонун, ооба. Биз дагы ушул именно каржы сабаттуулугу боюнча сабактарды айтканда айтабыз да. Баягы адамдар мынтип кайрыла берет да. Эмнеге эле тез байып кетпейм? Мисалы өткөндө мен деле сизге айттым го ошентипчи. Тез эле ушул осознанияга кирип кетсе, тез эле эгодон чыгып кетсе болбойбу? Кандай жолу бар? Мага айтыңызчы деп баягы аябай шашынып эмесем, сен жөн туруп турчу дедиңиз го. Ошол сымал баягы мага кайрылган адамдар дагы мынтишет да. Тез эле мисалы мен азыр 20 000 сом акча таап жатамын, бирок мен 100 000, 200 000 акча тапкым келет дейт да. Анан сенин финансовый программаң азыркы учурда 20 000 сомдук эле болуп турат. Пока ошол финансовый программаңды өзгөртпөйүн, эч убакта сенин жашооңо 200 000 же болбосо $1 000 деп ойлонбой деле кой. Биринчи сен ошол финансовый программаңды жок дегенде 40 000ге, 30 000ге көтөрүшүң керек. Андан кийин гана акырындап отуруп, сен баягы чоң суммадагы акчаларга дайын болгондо гана ошол суммада акчалар келет дейбиз да. Анан ошол духовность жагында деле, мисалы ден соолук жагында деле ошол закондор толук кандуу түрдө иштейт экен. Мисалы бүгүнкү күндө мен сиз менен баарлашуунун натыйжасында ошол духовный закон менен финансовый закондун мындай тыптыгыз эле байланышы бар экендигин көрө алдым да. Анткени бул жакта да закон бар, бул жакта да закон бар. Эки жактагы закон тең иштейт. Мен Бишкекте 3 күн жүрдүм. Экөөбүз 3 күн жүрдүк. Ооба. Канчалап адамдар келди мага. Ооба, сонун результаттар менен бөлүшүп жатышты. Сонун результаттар менен келди, жанагы эмелер келди, ишкер балдар келди, бир таанымал эле. Бирок сен ошол жерден көп нерсени түшүндүң. Ооба. Мен сага эч нерсе айткан жокмун. Сен кантип эле ушинтип кетиш керек, кантип эле ушул нерседен чыгып кетиш керек деп мен сага жооп берген жокмун да. Ооба, сиз жооп бербедиңиз. Сен аны билүүнүн кажети жок дедиңиз деле. Мен тууп эле сиз менен жүрдүм да. Вот кимдер менен отурсаңдар ошол жерге барып отуруп аттым. Аларды угуп аттым. Бирок сен менен жүрүп, ошол жерден 3 күндүн ичинде көп сабак түшүнө алдың да. Ооба. Ошол түшүнгөнүмдү мисалы азыркы эфирде мындай осознание кирип атат деп айтып койсом болот да. Даже бүгүн айтып атам го, жанагы өзүмдүн тамактануу боюнча нерсемди дагы вот бүгүн түшүндүм депчи. Кантип ушундай болуп калдым депчи. Сонун. Бул нерсе сонун. Мен азыр дагы ошо түшүнбөй жатам деп айтсам болот да. Анткени бул эми чуда деп айтсам болот. Эми бизге жанагы адамдарда мындай да, аракчы, маракчы, кайлан-майлан чегип кеткен аз кыздар көп да. Биз менен бир 2-3 күн сүйлөшкөндө ошонун баары көргүсү келбей калат. Ооба, ошондой арак ичкендер бар, мисалы жолдошторум да. Мышление өзгөртүп кетет.
Адам төмөнкү энергетикада жүргөндө, төмөнкү энергетикада жүргөндө, төмөнкү энергетика эмнеге ошол турат? Ичиш керек, жеш керек, жыргаш керек, башка бийлеш керек, кафе бас керек, айланып бериш керек, рахаттануу. Только ушул эле мышление болот. Денени гана ойлоп калат, баягы физический денени гана ойлоп калат. Дене жыргалчу. Адам өзүнүн ишинен иштеген, ал нерсенин баары эле мындай эле мусулдук. Мен ошону тамактан түшүндүм да. Мен вообще жизни тамактан отказ кылып көргөн адам эмесмин да. Тамакты прям аябай жейт элем. Анан таң калып атам да азыр өзүмчү. Сонун караңыздар, кээ бир учурларда мындай болуп калат да. Мен өтө жөнөкөймүн дейт. Менде эго деген жок. Мисалы мен аябай жөнөкөй адаммын дейт. Анан бир эле эгерде бир туура эмес сүйлөп кое турган болсом, ал сөздүн мисалы эмне себептен айтылды же эмне болду деп мындай выяснять этпештен же болбосо маңызына жетпестен эле эмоцияга берилип эле мындай анан тигиндей деп мындай эмоцияга алдырып таштайт да. Бул адамдарды биз кандай деп айтсак болот? Эмоциональный адам дейбизби же эгосу көтөрүлүп деп айтабызбы? Адам умдуу коет да, акылчы. Акыл өзүн мен жөнөкөймүн, мен баймын, мен кыйынмын, мен укмушмун, мен сулумун деп өзүнө эле жинди болуп карай беребиз болчу. Ошентип подсознанияга кирип алат да, ошондой жөнөкөйлүктүн эго, жөнөкөймүн деген эгону кийип алат. Эми карап туруңуз. Өткөндө бир эже чалат мага. Мен көп жылдан бери медитация жасап атам, мен ушунчалык жөнөкөйлүккө келдим дейт. Деп бир канча күн жазып берди мага. Анан мен карап коем, жооп берген жокмун. Бир жума жооп берген жокмун. Мүмкүн ушул. Анан жүрдүк. Анан дагы жазды, ушундай мен сага ыраазычылык, ушундай ыраазычылык деп туруп, өзүнүн эгосун мен да медитация кылып жүрөм деп тыгып кетип алат бер жакачы. Унчуккан жокмун. Анан өткөндө айылга кетип баратканда, эми бошмун да, машинада кетип баратканда, жанымда телефон кабылып кетип калсам, дагы жазып калды. Сүйлөшсөк болобу деп. Карашы, сүйлөшөлү дегенди сүйлөштүм, мен бош учурда сүйлөшүп калам го. Анан сүйлөшүп баштаганда эле мен ушундай, мен дагы 7 жылдан бери машина жүрөм, андай дейт. Анан айттым, ушундай жөнөкөйлүккө келдим дейт, эми башында этканы сакташ керек. Хорошо, жөнөкөйлүккө келдиш дедим. Мага берген сурооңузду бериңиз дедим. Десем эле анан кайра эле ушуга кетип калат, мен анан ушундай жөнөкөй болуп калдым, сонун болуп калдым дейт. Анан айттым, эже кечиресиз, мага жөнөкөйлүгүңүздүн кереги жок. Мага суроо бериңиз, эмне менен кайрылып атасыз дедим. Десем анан бир маселесин айтып кетип эле кайра ушуга келип кетти. Анан ошол жерден анан башымды урутпайсың каякта деп мен бир сөз айтып койдум, айтпай эле коюм. Сен каякта, сенде жөнөкөйлүк деп койдум. Деп коюп, телефонду өчүрүп койдум. Уже ичинен баягы СМСтер кетти, голос ойлор кетти, окуган деле жокмун. Бери жактан сен ушундай психологко, сен ненормальный, андай мындай деле жаасты ыгышып күлүп атам. Бир 10 минуттан кийин эмоцияны тигип алат. Адам аябай эмоциядан чыккандан кийин кайра мындай түшүп турган улоого бар да. Анан бир маалда баягы баары өчүп кетти. Анан кайра экөөбүз сүйлөшүп калдык, жакшы сүйлөшүп калдык, жакшы эже экен. Сүйлөшүп калсак анан айтып коюп, менин 7 жылдык жөнөкөйлүгүм сен бир минутта жок кылсаң дейт. Көрдүңбү? Адам өзү жалган образ менен сен ошентип айтып койдуң эле дейт. Мен ушундай жиним келди дейт, ачууланып келди, өзүмөн чыктым дейт. Ушул кандай болуп болупту? Анан кайра анализ кылдым дейт. Бул 3 жыл айтты дейт. Эже эмне сурооңуз бар? 2 жол айтты дейт. Анан үчүнчүсүндө ошол ударды алдым дейт. Конкретный ударды алдым. Анан көрдүңүзбү? Адамдын ичинде жана арамдык деп коебузбу, котур таш деп коебузбу, эго деп коебузбу, бир канча жерде жашырып жата турган зоналар бар. Биз ошол арамдык адамдын котур ташы ичинде деп коет. Ошол адамдын ар кайсынын органдарына барып отуруп алат. Адамга жашынып жүрүп отуруп алат арамдык. Анан жата берет, ал керектүү учурда сыртка чыгып тамактанып курсагын тоюштуруп кайра жата берет. Керектүү учурда котур таш. Эми ал баягы мен жөнөкөйүм деп ар кайсы китептин баарын окуп алган. Ичиндеги котур таштын бир секундтун ичинде ашып берип койдук өзүнө. Ашып берип койгондо ушундай кайнап атып, анан кайра анан аябай рахмат айтты. Менин дейт, уже 7-8 жылда эмгегимди 1 минутта жок кылсадым дейт. Ушундай ичине келди дейт. Анан айттым, мен кана жөнөкөйлүгүң дедим эжегечи. Карачы, эмне деген сөздү айтып атасың? Жөнөкөй адам ушул сөздү жасаба дедим. Бул факты да. Анан иштешели деп жооп бербей койдум да, кийин Айгүлгө жазып эметкен экен, агайым башында ненормальный андай мындай деп туруп, анан кайра кийин
жазып азыр окуп атып туруп. Эми баягы баардык адамдар деп айталы, эми ошондой нерсе баарыбызда эле бар болуш керек. Анан агай, сизде ошол нерсе барбы же сиз чын эле мен жөнөкөйлүктөмүн деп ойлойсузбу өзүңүз жөнүндө мындай кеп кыла турган болсок? Мен бул адамды шайтан напси постоянно басып турат. Секунд сайын алынып турат. Секунд сайын алынып турат. Анан баягы адам мен жөнөкөйүм, мен кыйынмын дегенде бул Алла таалам сен кыйын эмессиң, мен кыйын деп туруп, сен секунд эле сени көрсөтүп турат ким экениңди. Ошон үчүн эч убакта мен мындаймын деп айтканга акыбыз жок. Колдон келсе Алла таалам мени өзүңдөн ажыратпа деп дайыма осознанный абалда жүрсө, дайыма осознанный абалда жүрүп, биз байып атабызбы, эмне болуп атабыз, кыйынчылык келип атабы, дайыма осознанный абалда жүрсөк, анда биз ошол бизге жана шайтан деп коебузбу, напси деп коебузбу, өзүнүн бийлигин жүргүзө албайт. Качан бизге шайтан, напси өзүнүн бийлигин жүргүзүп баштаганда, биз ооруйбуз, азап кылып атабыз, ажырашабыз, кашабыз турат, банкрот жана ошол сыяктуу иштер кетип баштайт. Шайтан өзүнүн бийлигин бизге жүргүзүп баштаганда. Маселе ушул жерде. Значит, сиз дагы эмоцияга алдырасыз, Мен эмоцияга алдырам. Биз жакшы адамдын ачуусу бар, кээги жок деп коебуз. Эмоция болсо дагы бирок тарап кетет ошол момент. Ачуу. Өзүн мактай берейин. Жакшы адамдын ачуусу бар, бирок кээги жок деп коебуз. Ушул сөздү жаттап алышым керек экен мен. Жаттап. Мен бирөөнү урушпой берем, бирок мен унутуп калам. Мен ойлонбойм дагы. Жакшы. Сиз кандай кол айтып экенсиз, мен ушинтип койдум, анан бул мынтип койду деген нерсе сизде жок экен да, абсолютно да. Бул жерде мындай да, мен эгер бирөөгө барып туруп осознанный сен мындайсың, сен тигиндейсиң десем, мен анын кармасынын күнөөсүн көтөрүп калам. Мен бирөөнү сындап сен мындайсың деп, элдер мага өздөрү келип атпайбы? Сында деппи, сында мына мындай кылып берди. Туура, өздөрү келип атпайбы? Мен барып туруп, сен мондайсың, сен тигиндейсиң, сен мына эгоң жок дегенге мен моралдык акылым жок, мен Кудайдын алдында акылым жок. Мен ишим ошол да, мага келип атпайбы. Сонун агай. Анда эмесе биз сөз кезегин биздин окурмандарга берели, агай сиз комментарийди күйгүзүп коесузбу? Комментарий күйгөн жокпу? Комментарий күйгөн жокко, менде жанагы эле медитация баштайлычы деген бойдон турат. Күйгүзүп койсоңуз, менин окурмандарыман дагы көптөгөн суроолор болсо керек. Комментарий күйгөн эле турат? Сиз суроолорду көрүп жатасызбы? Мен суроолорду көрбөй жатамын да. Мына үйдө кылбайсызбы, иштейт да комментарий. Мен баягы өзүм эфирге чыгып жүрүп эле минтип неметип ошого көнө алган окшойм азыр. Карайлы, анда эмесе. Суроолорду бере бериңиздер. Саламатсыздарбы дейт. Суроолоруңуздарды жазып коюңуздар. Сиздердин суроолоруңуздарга жооп бергенге аракет кылалы. Анткени бул эфирди максималдуу түрдө баардыгыбыз мындай пайдалуу колдонгонго аракет кылалы. Ошон үчүн суроолоруңуздарды бериңиздер. Мен Өмүрбек агайдан сиздердин суроолоруңуздарга жооп алып бергенге аракет кылайын, Бүгүн дагы сен могу комментарийди карабай эле кой. Стресске чыкпасын. Мен стрессоустойчивая. Тамаша. Жаңы кирдим. Комментарийлер ылдый жагы жок болуп атат, агай. По-моему, өчүп калса керек. Комментарий көп. Толтур болуп атат да. Анда сиз окуңуз суроолорду, ошол суроолорго сиз карап, ылайыктуусуна жооп бере бериңиз. Менде комментарий чыкпай жатат. Эмнеге? Мен окуганда только бияк мени мактаган эмелер болуп атпайбы? Мындай керектүү суроолор бар бекен, ошол суроолорго жооп берели. Мен азыр карайлы. Бир карап коюңуз.
Ушул медитация мисалы агай, мен азыр ошо оюма келип кетти. Мен ошо Джо Диспензанын медитацияларын жана Ада Конде деген дагы бар. Көп мындай медитацияларды өзүм дагы мындай угуп жүрдүм да, ошолордон мындай. Бирок мен сизге медитация кандай кылгандыгымды айтканда, сиз айттыңыз да, бул туура эмес деп айттыңыз да. Анан тигил медитациялар эмне, значит, алар жардам бербейби, кандай? Эгер ал медитациялар туура болгондо мен сизге ученип түшмөкмүн. Может быть, мисалы эми баягы ар бир адамдын өзүнүн немеси болот го мындай. Мен сабактарда дагы айтамын да, өзүңүзгө жаккан баягы тренерди тандаңыздар, устат тандаңыздар деп айтамын да. Может быть, мен мисалы силерге туура эмес болуп калышы мүмкүн дейм да. Сиз изденип жүрүп өзүңүзгө керектүү устат табыңыздар дейм. Ошол сымал, может быть, мага мисалы медитация күнөөлүү эмес, именно баягы устаттын жок болгондугунун натыйжасында ошондой болгон чыгар. Мен сизге келип баягы жаңы алгандын натыйжасында деп. Мындай жер бар да. Адам ниет пейилине жараша устат жол. Сен канчалык ниет пейилиң түз болсо, канчалык ниет мейлиң түз болсо, Алла таалам сени ошончолук авторитет, дүйнө жүзүндөгү авторитет баягы атары чыккан устаз эмес, жөн эле кошунаң деле, жөн эле даватта жүргөн бала деле чоң устат болуп коет. Жөнөкөй бир кетмен чапкан адам деле устат кылып адам Алла таалам ошону жолуктуруп кое берет. Устат болсо эле авторитетте атары чыккан баягы коомдо баягы бир брендке айланган киши эмес. Устат деген менин устаттарым аты жыты билбеген адамдар көпчүлүгү. Менин духовный устатым бар. Эч ким тааныбайт. Менин ошол ак менен караны менин жашоомо өтө чоң төңкөрүш жасап койгон ошол устатым эч ким тааныбайт. Бул жерде адамдын ниет пейилине оң болсо, ошого жараша устаз берет. Секрет ошол эле. Түшүнүктүү. Анан эң чоң адамдар, эйгосы чоң, напсиси чоң, көп окуп алган адамдар только жана тияк миякка жана дүйнөдөгү баягы белгилүү адамдар гана бара баштайт дейсиз. Эмеспи? Ким көбүрөөк акча сураса ошого, тигинден окуган, будан окуган деп. Именно карап туруңуз сен мына сиздин устатыңыз мына, Давлат. Давлаттын устаты ким? Апасы болгон бирөөсү. Бирөөсү жөнөкөй эле баягы эч ким тааныбаган эле киши болгон. Тоодо жашаган киши болгон. Ошол устаты Давлат кылып коюп атабы? Ооба. Анан эми ошолордун арасында мен карап туруңуз. Ниет пейилине жараша Алла таалам ошо Давлатка ошол устатты берип койду да. Мен Давлатты өтө сыйлайм. Ниет пейилине жараша ошол устазды берип койду Давлатовго. Анысы кандай? Сөзсүз түрдө эле бир мындай эме адамдын кереги жок. Жөнөкөй адамдар бар, карапайым адамдар, устаттар ошолор. Мен мына элдин арасында өтө көп иштедим. Тынбай, тынымсыз иштедим мен медицина тармагында. Омурткаларды эметчүбүз, түзөчүбүз, оштолду койдук, анча-мынча баягы почечный массаж кылдык, ийне сайдык, мыржыгайна. Мен карапайым эл мага устат болуп берди. Ошолордун ичинен ошолорго жакшы мамиле кылсаң, ошолордун ичинде чоң устатчылык ошолордун арасында жатат. Ошолордун патасы устат. Ошолордун деми устат. Анан жөн эле бир 2 китеп окуп алып эле бир 5-6 күндөрдө бир сертификат алып туруп, миллион жолу чыксаң да сен аны чыга албайсың да. Адамдын ички дүйнөсү даяр болгондо бул башка нерсе. Сонун нерсе. Анан ушул жерде мына суроо бергим келип кетти. Азыркы учурда мисалы кээ бир адамдар 50 жыл, 60 жыл жанагыда көйгөйлөр менен жашап жатат дейли. Баягы стресс абалында болушу мүмкүн, же үй бүлөдө көйгөй болуп жатат, арак ичүү деп айталы, иши кылып бир проблемалар менен жүрөт. Но азыркы учурда квантовая психология деген аябай өнүгүп жаткан учур. Мисалы бир күндүн ичинде эле там бир канча сааттын ичинде эле сени бүт трансформациялап, бүт өмүрүңдү өзгөртүп коёмун. Мына бир күн ошол сабакка катышайлы турган болсоң, сенин жашооң бул убакытка чейин болгон жашоо эмес, жаңы жашоо болуп калат деген нерсе болуп жатат да. Анан адамдын жашоосун бир күндүн ичинде өзгөртүү мүмкүнбү? Мисалы менин практикамда, менин устаттарымдын практикасында мындай нерсе, эми ал учурларда квантовая психология деген нерсе жок эле. Анан адам баягы өзүн өзү жасашы керек, өзүнүн үстүнөн иштөөнүн натыйжасында гана өзгөрүлөт деген нерсе бар эле да. Бирок азыркы учурда мисалы квантовая психология айтып жатат,
бир күн эле сабакка катышуунун натыйжасында мисалы бүткүл өмүрүңдү өзгөртсөң болот деп, ошого сиз ишенесизби же кошуласызбы? Эми аларды квантовый психологияны билбейт экенмин мен. Биринчиден билбейт экенмин, аларга мен туура эмес деп айтканга акым жок. Бирок менде квантовый психологияны окуп аткандар менде ушунчалык көп бизде. Анан могу жакта квантовый психологияны окуп келгендер болсо плюс белгисин басып алачы мынакачы. Ушул эле менен билинип турат мага. Мага бүт квантовый деди Тони Робинс ар жак бер жактан бери келген бар бизде окуп. Биз дененин айнасына, физикалык дененин айынан кыйналып атабыз да, мисалы. Стресс, баш оору, каш оорунун баары могу биздин денеде жатат. Мына квантовый психология окуп кетип туруп, анан бизде окуп аткандар болсо, мына плюс белгисин басып алган, мына жигет плюс белгилерине карасаңыз. Мага эч көрүнбөй жатат, эмне болгон, скрытый болгон. Мен кое турмусуз. Комментарийди мындай кылам. Мындай кылдым. Чыктыбы эми? Көрүндүбү? Азыр кое туруңуз. Эми жылда окшойт. Эми жылда. Квантовый барып туруп, кайра бизге окуп аткандар мыяктан да толок экен мына. Мен аны жаман дебейм, ал деле өзүнүн аракетин кыла берсин. Бирок мына карабайсыңдар, бул факт бул жерде результатында. Канча мен аны туура эмес деп айтпайм. Мен бирөөнүн туура эмес деп айтканга акым жок. Мүмкүн алар. Мына сиздин оюңуз боюнча адам бир күндүн ичинде бүткүл өмүрүн өзгөртүү мүмкүнбү? Мындай жери бар. Адам мындай жери бар да. Гүл деле. Мындай өсүп келип, жетилип кетип туруп, анан бир күнү ачылат мындай. Гүл болуп ачылат. Анткени ал ошо гүл болуп ачылганга чейинки нар жакта история аракеттер бар. Иш аракет жатат. Бул деле ушундай иш деп айтылат. Алла Таалам адамды ар кайжандан ачып коет. Бул Кудайдын иши, өзгөртүп коюу Кудайдын иши. Анан мен өзгөртүп коем деп эметиш бул билбейм. Мен оюмча адам бир канча жылдан кийин бир канча эменин эсебинен, аракеттин эсебинен анан ошол жерде мындай ачылып кетиши мүмкүн. Анан анда болсо мына пайгамбарыбыз деле, Будда деле, Иса пайгамбар деле айтмакта, бир эле күндө өзгөрүп кетесиң деп айтмакта. Дүйнөгө жол салган адамдар айтмакта, бир эле күндө өзгөрүп кет. Алар айтып атпайбы? Сен де нафсың менен күрөшүп, өмүрүңдүн аягына чейин көзүң жумулганча сен нафсыңды баш ийдирип алсаң, сен бул эң чоң байлыгың болот. Ошон үчүн бир күндө бизнесмен, байып сайып, укмуш болуп кетиши мүмкүн. Бир күндө бирок историяда бар, кээ бир адамдар аябай кыйналып жүрүп, баягы эгосу, баягы руханий жактан жетилип калган адамдар бир күндө ачылып кеткен жактар бар. Бул башка нерсе. Анда ал адамдар баягы жанагы андай адамдар бар, жанагы ким деген азыр атымды отам. Мындай бир эле күндө баягы эртең турса эле башкача маалым башкача болуп калган адамдар бар. Бирок бул совсем башка окул. Мен бул боюнча азыр ооз ачкан кичине эртерээк. Мен муну айтпай турам. Бирок ошондой адамдар бар. Эртең менен турса эле башкача болду, аалам башкача, нафсысын эле жыргалчылыкка түшүп калган адамдар бар. Бул илимде могу кундайлык көтөрүлүп келип туруп, могу баштагы ойду чачып таштаганда ошондой абалга келип калган немелер бар. Мисалы токтотуп кетсе деле, кээ жана Кудай сактасын абайдан сабайда болуп деле бир эле күндө намаз окуп башкача совсем окуп өзгөрүп кеткен адамдар бар. Ошон үчүн билбейм, мага өзгөрүп кетти да бир эле күндө деген. Меники мисалы биздики бир күндө эмес. Биздики эмгектин эсебинен, эмгек жасай берет, бирок бир күндө эле 2 күн, 3 күн ичинде ушунча сонун болуп, баягы эметип бизде аябай көп. Бирок мындай толук кандуу түрдө ошол медитация өзүнүн таасири канча убакытта мисалы аябай бир жакшы результат берет деп барбы суроогу же суроогу жокпу? Эми бул мындай иш. Бир олий адамдын жанында бир киши 54 жыл жүрүптү дейт. Олий адамдын колунда 54 жыл ученик болуп жүрүптү дейт да. Анан ал олия киши өлгөндөн кийин кайра сектанттарга кошуп кетти дейт. Бир ай оңолуп же болсо 1-3 айдан кийин ушундук болуп оңолуп кетип эле кайра эле баягындай бузулуп кетип. Бул жерде мен айта албай турган нерселер көп. Эмнеге дегенде,
аны айтып койсо, көпчүлүк азыр ушундай болуп кеткен, сен менин батамасыңа оңолосуң деп туруп, аны бизнеске айландырышы мүмкүн. Ошон үчүн бул адам, бул индивидуальный нерсе. Адам нар жагындагы нерсе. Кээ бирөө өсө турган адамдар, нар жагында уюткусар адамдар ошол закондорду билет. Ошол закондорду билет. Жана ошол законго баш ийет, Ошол законго баш ийет. Анткени себеби дүйнө жүзүндө мен деген эмелер улуу күчкө улуу закондор бар, бирок муну айтпай келишкен, сактап келишкен деп атпайбы? Аны эле могу сенин учителиң деле ушул закондорду билет. Бирок коом даяр эмес болгон үчүн айта албайт. Мисалы, $1 миллион алып кел десең, бай ütүйөм десе алар чынында бай ütүйөт. Бирок биз пендебиз да. Пендебиз. Бир апа айтат, жолдон келип жаткан бирөө айтып калды дейт, бир кемпир отурчу дейт, намаз окуган кемпир. Балам, бүгүн үйүңө барбай эле, жумушуңа барбай эле койчу, үйүңө карасаңчы деп калды дейт. Анан мен карап, эмнеге апа десем, мен ошондой сезим келди деп койду дейт да. Анан жумушка барсым менен ашкабан өтүп кетти дейт, биздин үйүбүздүн жанында. Анан келип алып туруп, баягы эмени кемпирди жакаладым дейт. Сен де нормально айтпайсың, мен ошондо ашканан өртөнбөй алмадым деп. Да. Мындай интуицияны айтып коем да, балая калды, көрдүңбү? Балая калды. Ошон үчүн бул жерде сезимдин иши. Бул акырын адам Кудайды эле, эң жакшы Кудайды эле, намазыбызды окуп эле, фанат болбой эле акырын жүрөсү, ошого чоң ийгиликтер келет негизи. Значит, сиздин айтууңуз боюнча адам баягы жанталашпашы керек, жанталашып, мындай тырышып, чуркап, аракеттенүүнүн кажети жок. Эми карап туруңуз, ушул жерден тонкий нерсе бар. Тонкий нерсе бар. Адам жанталашпаш керек. Бирок жанталаш керек. Биз оюбуз менен жанталашып калабыз да. Оюбуз менен. Бул башка нерсе. Оюбуз менен жанталашып. Оюбуз менен эле жанталашып беребиз, оюбуз менен жанталашып беребиз. Бул башка нерсе. Эми карап туруңуз, жанталаш керек. Бул практика. Бул жерде ой аралашпайт. Ой аралашпайт бул жерде. Жанталашып эле ушул бир нерсени кылам деп эле нар жак бер жакка жанталашкандан көрө, акырын барып даарат алып Кудай деп, мындай жанталашып намаз окуп койсоң бул жакшы нерсе да. Туурабы? Бул жанталашкан кирбейт бул. Оюң менен жанталашпай, оюң менен жанталашпастан именно мындай практика жүзүндө кыймыл аракет кылуу. Мисалы, кээ бир адамдар жанталашып эле ою менен байый берет, кыялдана берет, бирок эч кандай действие жок болгондо натыйжасында эмне результат эч кандай жок. Анан мен кыялданып атам, анан мен тигил кыялдар картасын илип алдым эле, бирок эч кандай толк жок дейт да. Баягы спорт залга барып деле, жөн эле ал жерде сториске тартып, бирок денесин машыктырбаган сымал эле адамдагы эмне өзү жанагы кадимки денеси менен физический кыймыл аракет кылышы керек экен, Анан могу биздин психология, биздин окууга бир эле жума баккан киши баштан окуса келбейби? Супер. Көрүнүш да келбейт башка. Агай, анан тиги сизден окуп алып, анан мени көргүсү келбей калсам эмне кылам эми деп кой. Эми карап туруңуз. Не дейсиз? Эгер сиз ушул психологияны жакшылап окуп, мудрый аялга айланып кетсеңиз, эми өзүңүз эле мудрый аялсыз да, бирок дагы бул ошол нерсе мудрый аялга айланып кетсеңиз, сиз өтө көптөгөн аялдардын, көптөгөн үй бүлөлөрдүн ушунчалык соолугунда каласыз. Эгер сиз мудрыйлыкка айланып кетсеңиз, бул башка нерсе. Алланын жардамы. Сиз, конечно, бизнес тренер болуп көп адамдарга жардам берип атасыз. Ошол нерсени сиз мудрыйлыкка айландырсаңыз, духовностько айландырсаңыз, ошол нерсени өзүңүздөн сезип калсаңыз, сиз далай адамдардын эмесине калып кетесиз, соолугуна калып кетесиз. Мисалы карап туруңуз. Рахмат агай. Менин бир канча жылдык эмгегимдин, көп жылдык эмгегимдин артында биз ушул ишти акырын коюп атабыз. Бул иште эмне болуп атат? Элдин баары эле мындай стресс, айыгып, укмуш болуп атат го. Мунун артында чоң иш турат да, чоң иш турат. Мунун артында көрүнбөгөн канча эмгек жатат. Адамдар
Bunun артында эмне деген гана мен адамдарга чай куюп бердим. Bunun артында эмне деген гана мен адамдарга подход кылдым. Эмне деген адамдарга мен эме кылдым, ушуну үйрөнүш үчүн. Артынан айлап, жылдап бир секретти ошону үйрөнүш үчүн артынан мен айлап, жылдап жүрдүм мен ошого. Жылдап. Азыр силерге ушуну мен бекер деп атам. Карасаңыз, көп адамдар мындай да, баягы ийгиликтин эле мындай бир күндө эле ийгиликтүү болуп калгандай көрүшөт да. Бул кечегин эле жок адам эле чыга калып эле бул тим эле ушундук болуп кетти, же болбосо миллиондогон акчаны таап жатыптыр деген ой бар да. Ошонун ар жагы канча көз жаш, канча кыйынчылык, канча убакыт мисалы кеткендигин көп адамдар байкашпайт, билишпейт. Оңой деп ойлойт бул нерсени. Андай эмес, жана ыстан бир корейский бир стангай менен эле бир эме чыкты го. Аябай белгилүү болуп кетти го бир киши. Неме жанагы тренер, Баягы бийлегени. Ошол ырдык чыгарганга чейин ар жакта канча историясы жатат. Өмүр баян окусоңор. Эмне деген история жатат. Элдер менен соттошуп, жинде болуп, эмелер клиптер чыгып, бүт неудачный чыгып отуруп, эң артында ошол клип баарын актап кетти. Туурабы? Жана Алибабанын неметкенде эле. Ал деле туруп эле миллионер болуп кеткен жок да. Бир канча испытаниядан өтүп отуруп, канча жерге барса жумушка албай отуруп, анан ошол нерсенен Алла Таала мага аябай талкалап даярдап туруп, анан мындай жарыгын чачып чыгарып деп атат. Жана НАСА деле, НАСАнын немесинде барсаңар, ракеталар учуруп, эң артында кредит алып, аябай кыйналып, анан эң артынан успешно учуп ракеталар космоско. Анан ошондой болуп койду. Сразу үмүт кеткен жок. Ошо мунун любой чудо-иштин аркасында өтө чоң эмгек чыгат. Өтө чоң эмгек чыгат. Супер. Сонун, эң сонун. Анан азыр дагы бир өтө көптөгөн адамдардын көйгөй болуп келген арак ичүү деген нерсе бар да. Мисалы, көп үй бүлөлөр ошол арак ичкендин натыйжасында уруш талаштар болуп, ажырашуулар дагы болуп жатат да. Анан сиз дагы өткөндө сиз менен сүйлөшүп, дагы мен ошол суроо берип калганда, аны да айыктырса болот деп айттыңыз да. Ошол примерде канча убакытта айыктырса болот? Сизге мындай жанагы медитациялардын натыйжасында эле айыктырууга болобу же сөзсүз түрдө эле баягы жеке сиз менен иштеш керекпи? Бул жерде мындай да, арак эмне үчүн ичет адам? Ошол жерде. Арак эмне үчүн ичет? Себеби недостаток энергия. Ошол эле, недостаток энергия. Анан недостаток энергия или недостатка сүйүү, адамга сүйүү жетпесе, үн майына жетишпесе, адам арак ичет. Или адам эркек, аялдар баягы эркектерди эзе берсе, кызгана берсе, психологический давка кыла берсе, эркектер арак ичет. Арак ичкенде мындай, арак адамды убактылуу учукта калып келет. Карап туруңуз. Арак ичет адам. Арак ичкенде баягы адам арак ашказанга кирди, анан аяктан алып кундалинди баягы ылдый энергияны өйдө көтөрүлүп кетип, убактылуу адам жер кататында, жер катат. Ичкен киши көңүл ачып бакылдап кылбайбы? Добрый убактылуу нерсе. Бул жакшы эмес. Жакшы эмес. Анткени мен да ушул арак ичип, мен атайын арак ичип, тамек чегип, наспай чегип, мен атайын ушул нерсени ичип кеткен. Мисалы мен азыр мына арак ичейин деп коем мисалы, бүгүн ичтим. Анан болду эле астагфирулла, Кудай эске чыксын, эртең ичпейин деп жүрөдөн. Адам баягы өзүнүн ичинде начсобой иштебеген нерсе менен өзүн өнүктүрбөй де, намазга чыкпай де, намаз окубай де, кыскасы бир жактан өнүктүрбөгөндүктүн эсебинен, духовный энергия жоктун эсебинен мен кайра эле могу жасалмай энергия менен арак менен эмени көтөрө алам, убактылуу көтөрө алам. Анан болду ичпейм, көп эле киши айтат, болду мен ичпейм, болду деп астагфирулла деп жүрөбүз, кайра ичип беребиз. Бул жерде өнүгүү туура эмес болуп атат. Эми карап туруңуз. Бул жерден эгер адамда практика туура болуп баштаганда, мен азыр тойлорго барып арак ичейин десем кетпейт. Бирде баягы ден соолук үчүн кичине вирус өлүп калат деп ичейин десем вообще кетпейт. Бул туура практиканын пайдасы. Туура практика. Эгер менде практика туура эмес болсо, мен арак турса буягыман ичким келип атат. А бияктан аны сезинбей кой, ичпей эле кой ошону. Бул зыян күнөө деп адамдын ичинде уруш жүрүп атат. Уруш жүрөт. Эгер адам туура практика кылып, туура устаттап, туура өнүксө, бул арак, тамек, наспай, жанагы белден ылдыйкы жыргалчылык, мыргалчылыктын баарынан башка жыргалчылык өтүп кетет.
туура жасалган нерсени. Эгер туура эмес, практика туура эмес болсо, 10 күн, 1 ай жакшы жүрөбүз, 2 ай, 3 ай жакшы жүрөбүз, 4-чө бузулабыз. Түшүнүктүү. Анан айымдарда дагы бир көргөө бар. Ушул суроону берейин, анан эфирибизди аяктайлы, агай, Макул. Сиз дагы айтканыңыз окшойт. Жалкоолук. Мисалы, күйөөлөр иштебейт дейт да, аялдар вот. Мына кичинекей бала менен үйдө отурамын, кээ күндөрү мисалы наныбыз жок, ачка болгон күндөр бар, иштебей жата берет дейт да. Мындай вообще жалкоо кыймылдагысы келбейт дейт. Кээ бир үй бүлөлөр бар, мисалы, ата энебиз, ошо кайын атамдын пенсиясына жашайбыз. Жолдошум таң аткандан кечке чейин жана телефон ойнойт. Эч кандай алдыга умтулган мындай кыймыл аракети жок. Эмне кыламын, канткенде ошол адамды мен тургузамын, кыймыл аракет кылдырта алам дегендер. Ал тургуз үчүн мен могу нерселер, мен элге үйрөтүп аткан нерсем бар, мен китеп окуган эмесмин. Коюңуз. Жок, окуган эмес. Мен элге үйрөтүп аткан нерсем бар, мен через өзүмдүн башыман практика менен өткөн нерсе. Өзүмдүн башыман өткөн нерсе. Эми карап туруңуз. Менде эрте менен эрте күн чыккандан кийин туруу деген нерсе жок болчу мен өзүм. Жок болчу. Эрте менен жерде жатып жүрүп көзүм ачып өчүм билбейм. Ошентип жүрдүм. Даже түнкү саат 3-4 келип жатканда да ушундай болчу. Мен эрте менен көзүм ачып уктап кетип калчумун. Анан менде да эго көп болчу. Бирок баягы мындай бирөөгө зыяны жок эго, бул жакшы нерсе. Бирөөнү зыяны, мисалы, кээбирлер бар, бирөөлөргө мындай жакшы жардам берем, нар жак, бер жак деп чын жүрөктөн ниет кылат, ал деле эго негизи. Бирок бирөөнүн жакшы зыяны жок эго болгон үчүн, ал Алла таала ал нерсе болду. Анан ошентип жүрүп эле бирөө менен достошуп калдым, партнер. Аял киши менен достошуп калдым, күндө чай ичебиз, нар жак, бер жак. Анан мен ошол нерсе жоголду. Мен эрте менен эрте турган нерсе жоготолду. Анан кофе баягы кофе демдейт, нар жак, бер жак кылып жүрөт. Анан ошол нерсе жок болду. Мен уже жарым жыл тура алган жок, 1 жыл. Түшүнбөйм, эмнеге мындай болуп калды дедим. Анан ошол убакта мен духовный устатым жолугуп калды. Руханий устатым жолугуп калды. Жолугуп калып туруп, экөө кичине мамиле кылып туруп, тетигимди жоготту деди. Жоготтум. 3 ай арам өзүмдү дедим. 3 айда арам өзүмдү дедим. Көрдүңүзбү? Аял кишини шайтан деп койбоску, негатив деп койбоску, кара энергиясы деп басып турганда эркек киши жүзүн кыймылдабайт. Жатыр. Өмүр бою кыймылдап, мен өмүрүмө эрте менен вообще күн чыкканда турган бала эмесмин. Кудай өзгө кетишин анча баягы таңга жук келип калды, жаштыкка күн чыккандан кийин туруп калбасам. Көрдүңүзбү? Аял кишинин ошончолук тең эле эмени айтпай да коеюн. Эр катынды айтпай. Аял кишиде ушунчалык жана ум көп болсо, ар кайсы трендерден нар жактан окуй берсе, күйөөсү улак болот. Кээ бир учурларда такыр эле окубаган карапайым айым деп кой, биринчи жолу кайрылып атам, мен эмне кылсам болот деп жардам сурап кайрылат да. Ушундай айылда турабыз, биз деле адам катары жашагым келет, мен мисалы деп кайрылгандар бар да. Вообще эле иштебейт дейт, өмүр бою эле бул иштеген эмес, мына иштебей атат. 3 бала, 4 балалуу болдук, такыр эле иштебейт деген мисалы. Өзү айым жапжакшынакай мисалы. Эми мен да ошентип ойлочумун да, мен дагы окуй айтып берейин. Бир инилерибиз мен ученип бердим. Келип калды ушундай аял менен ажырашып жүрөм, ушундай кыйналып жүрөм деле келе берди. Анан мен анда жашмын деп 2011-жылы. Анда психолог боло элекмин, документ ала элекмин. Анан аялда кандай мындай деп, анан баягы мен айтчу да, 5 баласын чыктап, 10 баласын чыктап, башка аял алып тур десе, мен энем дайын акмактар. Ушу нормальный эркек дешимин да менчи. Нормальный эркек деп ойлончумун мен дагычы. Бирөөнү таап алып турганда жакшылыкка аялып турса, сону сен айткандай да, жакшына да келдим. Бирөөнү таап алып тур десе, мен дагы сендей ойлончумун.
көрсө. Мен туура эмес ойлончу эмес экен. Туура эмес ойлончу экен. Аял киши негативге батып калганда нормальный эркек качып чыгып кетет экен. Или катын алып болот экен. Или качып катын алып болбосо инсульт, инфаркт или оору болуп чыгат. Ошол. Качан эми менин бул жерден угарымында туура эмес түшүнүп калбасын. Аял киши атса бой өзүнүн үстүнөн иштеп баштаганда баягы качып кеткен эркеги келет деп таң калыштуу нерсе. Агай, мен сизге катышып аттым эле, мен күйөөм чалыптыр. Мен күйөөм балдарыма муну өрөйт, тигини алып өрөйт деп толтурган бизде. Аял киши жаркырап баштаганда эле эркек киши туруп, аял киши бул үйдүн куту болот, кут болот, от болот, аял киши жарык болот. Анан аял киши мына жаркырап күйүп баштаганда эле мындай эркек киши деле балдар деле кыздар деле ошол тутканда келип оролуп баштайт, айланып баштайт. Значит, ошол жолдошуу дагы өзгөрүү үчүн, жанагы жалкоо жолдошуу, алкаш жолдошуу деп айталы, өзгөрүү үчүн аял өзгөрүрсө эле баардыгы жакшы болот, Жок, эки жактан кетиш керек. Эми баардыгы аялга кыса берген болбойт. Күчтүү эркек аялын өзгөртөт или качып чыгып кетип калат. Ошол. Качып чыгып кеткенден кийин анан өзгөрүп баштаса кайра кайтып келет да, получается. Кайра кайтып кетет. Да. Кыргыз айтканда ат айланып казыгын табат деп. Жакшы, эми кайрылып келбегендер болсо, анда жакшы барышсын деп эле кол булгап кала беришибиз керек экен, анда Жок, эми аларга сен башың коюп сен өзүң билип. Ооба, сен алардын кармасын жыгыласың деңиз, Хорошо, агай. Аларга сен совсем башың коюппа биринчиден. Экинчиден ал сенин ишиң эмес, менин да ишим. Ооба. Сенин ишиң боюнча сен адамдар банкротко кирип кетти, мындай болуп кетти, вообще башым коюппа. Мен бирөөнү стresстен чыгарам деп мен башымды оорутпайм. Мен бир эле нерсе менен башымды ооруп келчүмүн, келем. Ушул нерсени системаны кантип түзүп чыгыш керек деп мен башымды оорутпайм. Бул башка нерсе. Кантип элге жеткенбиз, кантип система кылабыз. Мен баланча бир ажырашып кетип турган деп башымды оорутпайм, мага мен вообще даже мысль жок менде. Жакшы экенсиз. А меники ошол системаны мен 10 жыл ушуну ойлонуп жаттым, мен күнү түнү ойлонуп жаттым. Кантип коюш керек ушул системаны? Деп туруп акыры уже ошол нерсени мына кудайга шүгүр койдук. Уже ушул нерсе уже жемишин берип баштады. Жемишин берип баштады. Бул башка нерсе. Бул башка нерсе. Бизге келишет анан күйөөм эмне, башым оорутпайт, медитация. Мен билбейм аны, мен могу ишти билем дейм. Мен билем, бирок айтпайм. Сиз мага деп ошентип айттыңыз го, билем, бирок сен башыңды оорутпай эле кой, айтпайм. Медитация эле кыла бер деп койдуңуз го. Сен мен билем, башым оорутпа деп койдум, бирок сага мына көп жооп өзү эле келип калды го. Ошондой нерсе да өзү келет. Медитация кылып атасың. Аллах таалага аманат кылалы, урматтуу окурмандар. Мына Өмүрбек агай менен бүгүн өтө бир маанилүү, маңыздуу эфир болду деген ойдомун. Мен сиздердин комментарийлериңиздерди көрө албадым. Аябай сиздердин комментарийиңиздерди көрүп, кандайдыр бир маанилүү суроо боло турган болсо, ошол суроолоруңуздарды агайга берип сиздерге жооп мындай алып бергенге жардам берейин дедим эле. Бирок агай дагы сиздердин суроолоруңуздарды окубай жатат. Мен дагы силердин комментарийлериңиздерди көрбөй жатамын. Пайдалуу болду деген ниеттемин. Буюрса дагы агай менен ушундай бир, эгерде сиздерге бүгүнкү эфир жаккан болсо, ушул эфирдин алдына агайдын баракчасына комментарий калтырып койсоңуз болот, жана суроолоруңуздарды дагы калтырып койсоңуз, агай дагы башка кийинки жолу дагы эфир кылганда ошол суроолорду камтыган бир эфир кылып өтүп бергенге дагы аракет кылабыз. Баардыгыңыздарга ыраазычылык, Аллах таалам ыраазы болсун. Өмүрбек агай, сизге дагы ыраазычылык. Көптөгөн адамдарга мына мен ошол 3 күн сиздин жаныңызда болдум. 3 күндүн ичинде абдан көп мына комментарийлерди, голосовойлорду угуп жаттым, кандай натыйжалар болуп жаткандыгын, геморройдон айыгып жаткандыгын, бирөө варикоздон айыгып жаткандыгын, иш кылып ден соолук жаатында мен өтө көп комментарийлерди уктум. Ушинтип эми бул дагы Алланын жардамы менен болсо керек деп ойлоймун. Дагы болсо ушул кыргыз элибиздин, керек болсо чет мамлекеттеги адамдардын дагы ушул жашоосуна, ден соолугуна дагы болсо салымыңыздарды кошуп жүрө бериңиз. Сизге ийгилик каалаймын. Буюрса ушул өзүбүздүн окурмандарыбыз менен аман эсен болуп, кыргыз эли аман эсен болуп, дагы бир чоң жакшы бир проекттерди жарата берели. Ыраазычылык. Айткан экен, сиз дагы Кудай буюрса
мына мен сиздин посторуңузду окуп таанышып эмек чыктым. Сиз деле баягы элге, жерге, баягы элге, жерге деген адам байыры эме калбайт. Элге, жерге деп аракет кылган адамдар. Бул жакшы нерсе. Өзүм үчүн дегенге караганда баягы бирөөгө бир мен молдо досторум көп да ушулар айткыла. Врачтын дейт, врачтын. Мен аны окуган жокмун, молдо досумдун айтканын айтып атам. 1 сааттык ойлонгону дейт. Ушул элдерди кантип жакшы кылам деген. Бир канча жөнөкөй адамдын жана бир канча жылдык нафил намазынан өйдө турат деген жер бар. Кандай гана сонун. Нафил намазынан өйдө турат деген нерсе бар. Анысы кандай биз ушундай элге ушул нерсени кандай жеткиребиз деп, ушул системаны кандай кылыш керек деп ойлонгон эсе өтө чоң жакшы нерсе. Анан эң негизгиси эгону окуйбыз керек. Адам эгонун үстүнөн эгону напсини окуса 2-3 жылда напсини толук түшүнүп калат экен. Буюрса кийинки темада ошол эго боюнча өтөлү ага, эго боюнча сүйлөшөлү. Бүгүн эгого убакыт болгон жок. Буюрса кийинки эфирде атайын эго менен, баарыбыздын эгобуз күчтүү, мени мактаса, мага жакшы сөз айтса деп күтө беребиз. Анан ошол жакшы сөз укпай калганда эмне болобуз, таарынып, разрушение кетебиз да. Анан буюрса кийинки эфирде эго боюнча сүйлөшөбүз. Баарыңыздарга ийгилик каалаймын. Бейпил түн. Ага ийгилик сизге. Аман туруңуз. Рахмат, бар болуңуз. Жакшы туруңуз.